тракторлар тизилип турат. 105 аттын күчүнө ээ. 3 корпус оборотный соко менен иштесеңиздер болот. Артыбызда турган бир новинка бар экен. 1 ай мурун келген жаңы трактор бар экен. Масса, аккумулятор, клубника, малина, перец, помидор, грузикти такпай эле бул өзү менен жүрө берсеңиздер болот. Бул тракторго жакыныраак келип тааныша турган болсок, эң сапаттуу двигательдердин бирине кирет. Бул Кытайда сцепленияны теппей эле бул кнопка менен скоростти переключать этсеңиздер болот. 35 ат күчүнөн баштап 260 аттын күчүнө чейин трактор жана комбайндар бар. 2,5 тонна көтөргөндөн тышкары бул ылдый принудительный тонна 200, 2 пара гидровыходу бар. Ошондой эле коробка мостун майы өзүнчө куюлат мунуку. Мурун деген отурганда биз комфорт жагын ойлочу да эмеспиз. Турган жерде иштеп аткан жерге ошого чейин барып оңдоп беришет да. Навесное оборудование деп коет, компрессорлар, турбина. Торговый площадканын аты Агробаза. Борбор шаарыбызда Бишкек шаарында жайгашкан мынакей Lowell аттуу магазининен тракторларды көрөсүздөр. Силерге дарегин айтып кетейин. Эми ушул жибек жолунун баарын билет. Ушул жерден бир Ленина деп аталышы башталат. Ар жакта Аламедин базар, Аламедин базарынын бир кантты карай кичине кетип баратканда ушундай Алтын казына, мына Диар, Версаль, Арзу аттуу атактуу ресторандар, тойканалар десек болот. Ошонун маңдайында эле мынакей ушундай трактор саткан жай бар. Агробаза KG Lowell компаниясындагы тракторларды мына ушул жерден таба аласыздар. Киргенден кийин эле мына ушундай бир тракторлар тизилип турат. Буягында новинкалары бар экен, ушулар боюнча айтып беребиз. Бул жерде ушул 10 жылдан бери сатып аткан тракторларыбыз дейт. Ушуларды айтып берели. Эми бул жерде кыскача эмне деп айтып кетсек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мурун эми биз трактор дегенде бир 3 көп болсо 3-4 түрүн эле билчүбүз. Азыр заман өнүгүп атат, технология өнүгүп атат. Тракторлардын да түрү бар, технологиялардын да түрү бар. Ошондуктан азыркы заманда дыйкандарга мынакей көптөгөн ассортимент көп, тандашы да кыйын болуп калды. Ошондуктан биздин AgriLife долбоор KG сиздерге жардам болсун деп ушундай бир маалымат тараталы. Сиздер комментарийге сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди жазыңыздар, суроолоруңузду жазыңыздар. Ошо суроолорго дагы жооп берип аракет кылабыз кийинки чыгарылыштарда. Мына ушул магазин аябай жакшы даярданышыптыр. Ушундай бир өзүнүн ар бир трактордун тушунда ушундай бир описаниясы турат. Өзүнүн компаниясынын башы, анан бул жерде мынакей трактордун маркасы жазылып турат, мощность двигателя, число цилиндров, коробка передач, скорость, сцепление, мощность. Айтор көп описаниясы турат. Эми бул жогорку деңгээлде деп ойлойм. Магазинге кирип келип өзүңүздөр эле гана кирип келип эле ушинтип таанышсаңыздар болот экен да. Мына ар бир трактордун астында ушундай описание турат. Мынакей биягыдагын карасаңар, биягында карасаңар, биягында баннер турат. Ассаламу алейкум туугандар. Менин атым Жакшылык. Мен ушул Lowell компаниясынын сатуу бөлүмүндө иштейм. Биздин компания Кыргызстанга келгенге уже 10 жыл болду. 10 жылдан бери ушул Lowell'дун расмий өнүктөөчү болобуз, официальный дилер болобуз да. Бизде болсо ушул 35 ат күчүнөн баштап 260 аттын күчүнө чейин трактор жана комбайндар бар. Баалары канчадан канчага чейин болот? Дароо эле айтып кетели бааларында. Баалар $12,000 башталат, анан жогору кете берет. Бул Lowell компания Кытай мамлекеттики. Ооба, Кытай мамлекеттики. Кытайдын технологиясы менен негизинде жасалган, Ооба. Бул өзү компания тууралуу айта кетсек, канча жылдан бери трактор жасап келет, трактордон тышкары дагы башка нерселер, техниканы жасайбы? Ооба, бул Lowell компаниясын интернеттен деле карап көрсөңүздөр болот. Бул Кытайда эң бир сапаттуу жана мындай топтордун бирине кирет да. Бул компания 120дан ашык өлкөгө өзүнүн техникасын экспорт кылышат. 120. 10 жылдан бери. 10 жыл. Бул трактор бир гана жасабастан, мында дагы шаймандар тияктан көрүп атам. Шаймандар жасайт, Шаймандар да бар, пресс-подборщиктер бар. Шайман комбайндар бар, рисоуборочный комбайндар бар. Зерновой, кукурузный, силосный, бүт бардык культурага кире турган бизде комбайндар да бар. Демек, тракторлордон тышкары сиздер азыр шаймандар тууралуу да маалымат беребиз, комбайндар тууралуу маалымат беребиз, Артыбызда турган бир новинка бар экен, 1 ай мурун келген жаңы трактор бар экен. Бул жөнүндө аябай кызык сиздерге маалымат беребиз. Андан тышкары запчасть боюнча өзүнчө бир склад бар дейт.
Азыр болсо биз чекесинен тракторлордун башынан бирден айтып баштап бере берели, технический жагын. Аркабызда баннер турат, мынакей телефондор номерлер жазылып турат. Андан тышкары силерге описанияга номерлер жазабыз, соц тармактардагы соц баракчаларында беребиз, бөлүшөбүз. Ошолор менен дагы тааныштырып кетебиз. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Биринчи эле тааныша турган тракторубуз бул Lowell 1054 модели. Бул трактор 4 цилиндрден турат, двигатели 105 аттын күчүнө ээ. Андан тышкары карап келсеңер, бул толук комплектацияда. Алдында 44 килограммдан 10 штук грузик турат. То есть бул уже 440 килограмм болот бул жерде алдында. Андан тышкары арткы дөңгөлөктөрүндө дагы 82 килограммдан ордоткучтар коюлган. Бул толук комплектация кетет да. Биринчи эле келгенде бунун мостун карап көрсөңүздөр болот. Бул балочный мост. Металлын сапаты абдан жакшы. Бул мостко көп жалоба келбейт бизде. Бул уже проверенный временем. Металлы аябай катуу металл окшойт, да? Көрүнүп турат ушул жерден. Андан кийин бул жерде масса, аккумулятор, мынакей бул болсо кондиционердин радиатору и андан тышкары интеркулер менен камсыздалган да бул трактор. Бул интеркулер воздухту муздатып берет да, көп нагрузка бербейт. Жанагындай ысык погодада иштегенде бул тракторга көп нагрузка келбейт да. Бир температураны кармагандай болуп аткан да. Турбинага ошо воздухту муздатып берет. Андан кийин бул трактор простой механический аппаратура. Бизде деген эми талаада биздин дыйкандар биз илгертеден көрүп жүргөндөй эле биз трактор менен заправка барып коюп или болбосо тундуруп күтүп андай убакыт болбой калат, кээде канистрден коюп бул тандабайт да, иштей берет. Капризный эмес. Капризный эмес, ооба. Биздин уже жерлерге адаптированный да трактор. Ичин караңыздар. Азыр дагы крупныйлықты көрсөтүп беребиз. Жапчаң боюнча жылтырап турат да. Ушу гарантиялары канча берип атасыңар силер негизи? Биз бул тракторлорго 2 жыл сервисный гарантия беребиз. Өзүбүздүн склад запчастей бар, сервисибиз бар. Андан кийин деле биз менен иштешип, бизден обслуживать эте берсеңиздер болот. Бул фильтрине келсек, воздушно-масляный фильтр турат бул трактордо. Бак болсо 145 литр бул трактордуку. Арткы мынакей дөңгөлөгүнө келсек, арткы дөңгөлөгү 16га 9-34 размер и грузиктери 82 килограммдан турат ар биринде. Бул дөңгөлөктөрдү арткы экөөнү орду менен алмаштырып, бул 1054 тракторун 70тик колеяга киргизсе болот да. Анан бирок деген азыр биздин көп кардарлар айтып атат, 70тик колеяга киргенде бул кичине жалбырактар өскөндөн бир аз тепсеп калат депчи. Эгерде андай боло турган болсо, узкий комплект бар бизде. Бизден алсаңыздар болот. Ичке дөңгөлөктөр бар. Ичке дөңгөлөктөрү бар. Могу арткысы дагы, алдыңкы дөңгөлөктөрү да бар да. Алмаштырып койсо болот, э? Аны алмаштырып, полноценно уже 70тик рядка кызылчага, жүгөрүгө уже кирсе болот да бул рядка. Демек, дөңгөлөгүн да алмаштырып эметсе болот экен. Ооба, универсальный. Келли, эми могу навесной жагын айтып берели. Эң маанилүү жагы канча килограмм? Навесной жагына келсек, бул трактордун гидробагы өзүнчө жайгашкан. Общий ванна эмес, 2 бөлөк. Мост менен коробканын май өзүнчө куюлат. Андан тышкары 2 цилиндр бар. Бул болсо 2,5 тонна көтөргөндөн тышкары, бул ылдый принудительный тонна 200 еще басып берет да. Сокону мисалы үчүн иштеткенде жана нужный глубинага басып иштетсеңиздер болот. Бардык шлангтар бунуку сыртында жайгашкан, то есть бул обслуживать эткенге жеңилдик берет да. Артынан эметпейсиңер, доступный. Бул жерде компрессор, бул болсо прицепной, ВОМ, стандарт обороты 540-ка 1000 кетет. И 3 гидровыход.
Буга шаймандардын баары эле илинет да. Бул трактор универсальный, баардык шаймандар менен иштесеңиздер болот. 4 корпус сокону сүйрөйт, пресс, подборщик кете берет да любой жумушка. Канча аттуу күчү дедиңер? 105 аттын күчү. Баасы канча? Баасы 32.500. 32.500 $32.500 болот. Ошондой эле салонун көрсөңүздөр болот. Бул евро кабина болуп айтылат. Ичинде кондиционер, печкасы бар. Андан тышкары немецкий Гремер деген фирманын сиденьясы турат, плавающий. Бул ар бир водитель, мисалы тракторист өзүнүн весине жараша эмете болсо болот, регулировка кылып болсо болот да сиденьяны. Коробкасына келсек, коробкасы реверсивный, керамический цепление турат. Бул итальянский люк деген фирманыкы да. Коробкасы итальянский ошондо. Ооба, итальянский люктуку. Бул трактор эки положенияда жүрөт, мына черепаха заяц. Бул болсо ручной газ. Эки положение алдыга, бир положение артка жүрөт. Повышенный, пониженный, 4-ступенчатый механический коробка. Андан тышкары бул ВОМдун ручниги, навесной. Бул жерге келсек, бул болсо передокту кошуп ажыратасыз. И ВОМдун оборотун 540-ка 1000 ушул жерден которосуз. А бул болсо ручной тормоз. Салону 360 градуска обзор, кенен. Андан тышкары аудио система, Bluetooth, USB бардыгын кошсо болот. Люк, бuyakta жайгашкан шторкасы бар. Андан кийинки мынакей турган трактор бул 50 аттын күчү, 504 модели, без кабины. Бул болсо, бул трактор көбүнчө бактын арасына сатка жакшы трактордордун бири да. Анткени мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жана бутактардан защитасы дагы бар. Коробкасы ошондой эле реверсивный. Артында полный грузиктери менен полный комплект кетет. Бунун арткы колеясы 1.20 турат азырчы. Арткы дөңгөлөктөрүн дагы ошондой эле орду менен алмаштырса, дагы широкий болуп чыгат да. Бизде азыр еще дагы бир эме бар, преимущество бар, то что бул тракторду арткы дөңгөлөгүн кааласаңыздар широкий кылып беребиз, же болбосо ушундай узкий менен алсаңыздар болот. Навесной жагына келсек, бул 900 килограммды көтөрөт. Трехточечный навеска, ВОМ ошондой эле 540-ка 1000 и эки пара гидровыход турат. Андан кийинки моделибиз бул Lowell 354 модели, 35 аттын күчү. Ошондой эле бул жанагындай кичинекей чарбаларга абдан универсалдуу тракторлордун бири да. Бул 35 аттын күчү, 4-цилиндровый двигатель, ошондой эле простой кабинасы менен кетет. Коробкасы реверс, полный привод. Бул жанагындай кичинекей эмеге клубника, малина, перец, помидор ошондой эмеге чакан жумуштарга абдан жакшы тракторлордун бири болуп эсептелинет да. Бунун эми расходу канча болуп калат мындай эсептегенде? Бунун эми расходу мындай эсептегенде бир 8-9 болот да. 8-9. Бирок эми иштеген жумушуна жараша кетет да расход делечи. Канчалык жумуш оор болсо эми ошончолук расход да акырынан кете берет. 8-9 деп орточо эсеп менен. Орточо эсеп менен өзүнүн эсеби боюнча 8-9 литр расход. Келе эми двигатель боюнча, мощность боюнча айтып бербейли, двигателдин мощносту. Двигатель 4-цилиндровый бул. Простой эле двигатель турат бул жерде. Коробка передач. Коробка передач реверсивный тоже. 8 скорость алдыга жүрөт, 8 скорость артка. Бирдей эле скорость эки кетет, эки жакка тең кете берет. Глушители дагы, чтоб өйдө жака үйлөп эметпеш үчүн бул атайын ушундай жасалган, подкапотный. И бул ылдый үйлөт да.
Бул эми могу тракторлордун любой техниканын скорость километр час деген бар го. Бунуку канча болуп калат? Бунуку 30 километр. 30 километр часга чейин жүрүп кетет. Мунун дөңгөлөктөрү тиги берки мини тракторго окшоп эле алмаштырып кетсе болот. Бунукун эле эми ооба болот. Бунуку бирок өзүнүкү эле уже ичке турат да. Муну алмаштыргандын эле кажети жок. Кажети жок. Ооба. Бул садовый багбанчыларга арналып туруп жасалып. Ооба. Кабинкасы бар экен, бул тиги арагында бунун кабинкасы бар экен да. Ооба. Бунун кабинкасы чечилеби? Кабинкасы чечилет, ооба. Мындай разборный кабинкасы. Эми при желании чечип койсо болот. Бирок эми кондёр бар болгондон кийин кереги деле жок окшойт э? Жок, бул простой кабина болуп эсептелинет. Бунда кондиционер жок, бирок печкасы бар. Печкасы бар. Ооба. Так, навесной жагы. Навесной жагы ошондой эле бак бунуку 32 литр, навескасы 670 көтөрөт. ВОМ ошондой эле 540 1000 трехточечный и 2 пара гидровыходу бар. Так, эми бунун эң негизги нерсеси аттын күчүн бир кайталайлы, анан баасын айталы. Бул 35 аттын күчү, 4 цилиндровый двигатель, бунун баасы $12,000. 12,000. 12,000. Азыр сатуу жолдору боюнча дагы бир кеп кылабыз өзүнчө. Мына андан кийинки модель бул ошондой эле 504, 50 аттын күчү кабинасы менен кетет да. Бунда уже евро кабина коюлган. Бунун характеристикасы жана айтып кеткен 50 аттын күчүндөй эле болот. Бүт эле ошондой 4-цилиндровый ошондой эле двигатель, кондиционер бар, простой аппаратура. Бунун багынын көлөмү 62 литр. Кабинасына келсек, бунуку уже евро кабина кетет, кондиционер, печкасы бар и коробкасы реверс. Рычаг менен эле вперед-назад Булардын баарын эле сиденьялардын баары эле эме немеси экен. Бүт уже сиденьялары ошо плавающий болот. Бунун баасы $18,000 болот. 18,000. 50 аттын күчү. 50 аттын күчү. Ошондой эле навесноюна келе турган болсок, ушу 504 менен 754 модельдери ушу 24-жылдан баштап навесной усиленный келди да. Булардыкы мурда плавающий режимде болсо, азыр момундай дополнительный 2 цилиндр кошулду. Булар көтөргөндөн тышкары еще принудительный басып калды да. Мурда бул кички тракторларда андай функция жок болчу. Ошондой эле бунуку трехточечный, 2 пара гидровыходу бар. Ошондой эле коробка мостун майы өзүнчө куюлат бунуку. Көбүнчө кандай шаймандар илет буга? Буга эми бул универсальный болгондуктан өзүнө ылайыктуу өзүнүн аттын күчүнө жараша шайманын бардыгын иштетерсе болот. Опрыскиватель, культиватор, бүт эле өзүнүн жанагындай 20 сантиметр кирген кичинекей соколор бар мисалы үчүн, ошондойлорду эле илип иштетерсе болот да. Чакан жумуштар. Чакан жумуштун бардыгына жарайт. Эми ушундай бул сокко менен ошондой сокко илип туруп бир айдаса, бул 50 аттын күчү канча жерде айдап салчу да, эми орточо эсеппен алганда. Эми орточо эсеп менен алганда точно айта албайм. Ал биринчиден иштеген кишиден да зависит этет, поледан, шарттан зависит этет. Бирок если бардыгы жакшы болуп, жакшы шартта иштесе, бир 10 гектарга чейин жөн эле иштесе болот. 10 гектарын айдаса болот экен да. Примерно. Бул модель боюнча айтылдык, э? Ооба, бул айтылды уже. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эми сиздерге жалпы айтып берип атабыз. Анан тереңирээк аябай мындай кээде детальный деп коет го, ошондой суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Номерлерди таштайбыз, номерлерге чалып биле бересиздер. Номер WhatsApp бар. Номер WhatsApp бүт бардыгын беребиз. Ошол жактан тактап айта аласыздар. Эми бизде аябай көп трактор бар экен бул жерде. Андан тышкары сиздерге азыр сатуу жолдорун, запчастьтарын көрсөтөбүз, сервистин обслуживаниясын көрсөтөбүз, комбайн тууралуу, новинка тууралуу айтабыз. Ошонун баарына азыр монун баарынын ичине чейин тереңирээк кирип кетсек, кеч кирип кетет, бир күн кечке убакыт кетет, ошондуктан үстүн айтып бере берели. Анда азыр основной дагы бир тракторубузду айтып берели, андан кийин уже жаңы модельге өтөрсөк болот. Андан кийинки моделибиз тоже эң универсальный тракторлордун бири болуп эсептелинет. Бул 754 модели. Ошондой эле 4 цилиндровый, без турбированный, простой, но бышык тракторлордун бири да. Бул трактор менен мисалы үчүн бул МТЗ-82-нин аналогы деп айтсак болот да. Салыштырсак болот ошону. Ошого салыштырсак болот. Бүт ошонун кылган жумуштардын бардыгын кылат. 70-тик сапка уже кирет өзү трактор.
3 корпус оборотный сокко менен иштесеңиздер болот. Биздин кардарлар иштеп жүрүшөт. Ошондой эле буга деле 2 жыл гарантия берилет. И евро кабина, коробкасы реверсивный кетет. Баарында эле демек кондиционерлер бар экен, тиги кичинекей мини трактордон Кичинекей миниден башкасынын баардыгы евро кабина болуп эсептелет. Мунун двигательдин мощности цилиндри канча дедиңер? Бул 75 аттын күчү, 4-цилиндровый, 5 турбинный простой аппаратурасы менен. Расход бунуку бир 12-13 ушундай болот да. Могу 105-1054 тракторларыбыз мына өзүбүздүн эле кардарлар айтып атат. 4 корпус сокко менен иштегенде 15-16 литрге чейин ичип алат деп өздөрү кардарлар айтып атышат да бизге. Экономичный эле экен. Ооба, экономичный. Жүрүлө эми навесной жагын айталы. Навесной ошондой эле бул тонна 200 көтөрөт. Жана айткандай 3 корпус оборотный сокко менен иштей берсеңиздер болот. Ошондой эле 2 цилиндр, принудительный басат, 2 пара гидровыход. Бардыгын биздин тракторлордун баары эле бир системада жасалат. Базовый нерсенин баары бар. Бардыгы, бүт бардыгы бар. Ооба. Аттын күчү менен баасын кайталап коелу. 75 аттын күчү, баасы $23.000 болот. Андан кийинки моделибиз мына 854. Бул 85 аттын күчү. Бунда уже турбинасы менен болот. Ошондой эле 4-цилиндровый двигатель. Коробка реверс. Андан кийинки моделибиз 904. Бул 90 аттын күчү. Ошондой эле турбина, 4-цилиндровый. Алдыңкы дөңгөлөктөрү бунуку 1054-кө салыштырмалуу узкий кетет да. Бунукун уже арткы дөңгөлөктөрүн эле узкий салсаңар 70-тик колеяга кайра кирсе болот. А пахатада өзүнүн широкий дөңгөлөгү менен иштей берсеңиздер болот. Кийинки модель бул 1304 модели, 130 аттын күчү, 6-цилиндровый двигатель бул жерде, интеркулери бар ошондой эле, турбированный. Бул трактор уже оор жумуштарга рассчитанный, 5 корпус соккого рассчитанный. Андан тышкары буга дагы бизде комплект узких колес бар да, узкий дөңгөлөктөрү бар. Кааласаңыздар узкий комплект алып, оор жумуштардан кийин мисалы жанагындай междурядье кире турган болсоңор, ошо узкий комплект бизден заказ берип алып иштетсеңиздер болот. Андан кийин көрүп тургандай мына өзүнүн заводской куну. Бул кундар быстросъем деп коет бизде. Бул жеңил тагылып, жеңил чечилет. Бул джойстик менен управлениясы бар. Азыр иштетип көргөзүп беребиз кандай иштеткенин. Бизде ушул 35 аттын күчүнөн баштап бүт бардык модельге кундар бар да. Бизден ошо заказ кылсаңыздар болот. Биз өзүбүз, биздин сервисниктер установка кылып тагып беришет да кунду. Бунун куну ошол эле бир баада кетет да, туурабы? Кундар эми моделине жараша кете берет баалары. $5.000 баштап 8.000-ге чейин да. 8.000-ге чейин. Ооба. Ар бир өзүнүн ишине жараша, өзүнүн размерине жараша. Размерине жараша. Муну эми канча убакытта чечип неметип койсо болот? Аябай көп убакыт албайт окшойт, э? Жок, бул көп убакыт кармабайт. Бул быстросъем эле, бул жеңил чечилет, бул капталынан эле чечип алып койсоңуздар болот. Или бул башында кофушун алып коюп, грузикти такпай эле бул өзү менен жүрө берсеңиздер болот да. Эми ал мишет бербейт. Ооба, мишет этпейт. Бул эң күчтүү азыркы учурда могу белки ушундай көк тракторлор деп койсо, эң күчтүүсү ушул экен да, 130. Азыр в наличии базада турган эң күчтүүсү ушул 130 аттын күчү. Жакынкы убакытта бизде 165 аттын күчү, анан 220 аттын күчү тракторлор келет да. Бизде могу ноябрдын ортосунда уже в наличии болот. Ушул жылы эле 220 аттын күчү келет. 220 аттын күчү, анан 165 аттын күчү келет. Негизи Жашылык мырза эң хит продаж болот деп коет го. Сен канча аттын күчүнө барабар тракторлор көбүнчө алынат? Ошо самый универсальный эме бизде трактор, бул биздики 1054 трактору да. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Жаңы эле бир кардар келип, Орус улутундагы келип, канча 5 жылдан бери алган тракторум бар дейт. Ооба. Эми ал урматтуу көрүүчүлөр кыргызча сүйлөй албайм дейт, ошондуктан
өзüm үчүн суроолорду берсем, аябай жакшы трактор, ишенимдүү иштеп берип атат деп айтты да. Эми мен кирип келер эле ошо кишиге жолуктум. Эми Жакшылык мырза, сиздерде кардарлар связьта дайыма чыгып турат силерге, туурабы? Өздөрүнүн отзывдары кандай болот? Отзывдар жакшы байке. Өзүбүздүн группабыз бар. Ал жерде биздин баардык ошо 10 жылдан бери келаткан кардарларыбыздын баардыгы бар. Баардыгы бири-бири менен ошо опыты менен бири-бирине подсказка берип ушундай бир чыккан семья болуп калабыз да. Биздин тракторду алсаңыздар, ошо группага кошобуз. Ал жерде бүт баардыгы уже. Ал группадан бир гана сиздер эмес, адистер эмес, ошо иштеп талаада иштеп жүргөн кишилердин да кеңешин да уга алат, ошол жактан ала алат, связь боло алат, туурабы? Кандай жакшы. Азыркы заман өнүккөн заман болуп атпайбы? Кудайга шүгүр. Ошондой эле кумдар азыр ошо в наличии бар. Андан тышкары тигинде экскаватор бар. Соколор 3 корпус жана 4 корпус, жакынкы арада ошо 5 корпус соколор дагы в наличии болот биздин базада. Мынакей көрүп тургандай эле бул жаңы модель бизде. Lowell P сериясы 4110 деген модель, 110 аттын күчүнө ээ. Бул тракторга жакыныраак келип тааныша турган болсок, бул ошондой эле 4 цилиндрден турган Вичайдын двигатели турат. Аппаратурасы электронный. Бул уже башка система эмес, Вичайдын өзүнүн системасы турат да. Андан тышкары ошондой эле мынакей кондиционердин радиатору, интеркулер. Бул жерден уровень антифриза көрүп турсаңыздар болот. Комплектация толук. Ошондой эле алдында грузиктери 44 килограммдан 10 жайгашкан. Бул жерде 440 килограмм. Асты канча килограммда көтөрөт? 440 килограмм бунуку. Дөңгөлөктөрү широкий, радиальный кетет. Буга деле алмаштырса болот. Буга деле узкий салса болот да. 380ге 70-24 алдыңкы дөңгөлөктөрү. Мына бунун дагы жакшы жери, бунун системасы бул жерде талаада иштегенде чаң жанагындай майда ар кандай мусорлордун бардыгын бул жерден соруп, бул жагынан через вентилятор ылдый жакка үйлөй ийет да. Полностью. Мындай тазалыгын өзүн карап турат экен да. Тазалыгы жагынан двойной фильтрация турат. Бирөө могу капоттун астында жайгашкан, экинчиси салондо. Бул Вичай завод негизи өздөрүнүн двигателине 10 жыл гарантия беришет да. Бул эң мыкты, эң сапаттуу двигательдердин бирине кирет бул Кытайда. Системадагы мына байкап көрүңүздөр, өзү Вичайдын өзүнүн системасы турат бул. Электронный аппаратурасы. Бул жерде мозг. Электронный аппаратура экен. Бул уже электронный аппаратура. Бул Евро 5ке кирет да. Бул европейский стандарт, уже Евро 5ке жооп бериш үчүн бул уже электронный болуш керек системасычы. Буга уже Евро 5 дегени бул европейский стандарттардын эмес. Европейский бул европейский стандартка жооп берет да уже. Бактын көлөмү бунуку 170 литр кетет. Арткы дөңгөлөктөрү ошондой эле широкий, радиальный, Армор деген фирманыкы. Бул Армор фирмасы өзүнүн дөңгөлөктөрүнө негизи 7 жыл гарантия беришет да. Бул радиальный болгон неси жакшы, бул почвага цепки болот да. Тыгылып калбайт анча. Ошондой эле грузиктери 82 килограмм толук комплектация кетет. Арткы навескасына келсек, ошондой эле трехточечный евро крюки. Бул жерде автосцепка турат уже, өзүнүкү система. 3 пара гидровыход. Бул постоянный поток масла бул жерден. Передний эмени кошсо болот, вомду. Ошондой эле 2 цилиндр усиленный. Бул уже 3,5 тонна көтөрөт и 2 тонна принудительный басат да. Жакшы экен да. Күчтүү экен да. Күчтүүлүк жагы ооба. Андан кийин ВОМ, мынакей көрүп тургандай, ВОМ электрогидравлический бул. Бул ВОМ неге неси жакшы? Бул деген жана повороттордон 20 градуска киргенде өзү автоматический нагрузка болгондо кошуп, жана ажыратып, кошуп эметип турат да, ажыратып турат. Бул нагрузка бербейт да навесныйга. Бул өзү канча километр саат жүрүп коюш мүмкүн?
Бул 45 км часқа чейин, 45 км саатка чейин жүрөт. Бат жүрөт экен да. Баттыраак жүрөт. Бул ушул эми бир ай мурун келген деп атпайсыңарбы? Бир ай мурун көрүп эми бул баягы жаңы рынокко кирип атат да. Башка тракторлор менен салыштырганда бир 2-3 айырмасын айтып койсоңор, эмнеси менен айырмаланып калды бул? Рестайлинг сыяктуу болуп калды да бул, туурабы? Ооба, бул уже бунда баардык система полумеханический да. Бул жерде деген азыр салонунан көргөзүп беребиз, ошондо эле түшүнөсүздөр да. Азыр салонуна өтөлү. Мынакей бул трактордуку коробкасы реверсивный. Бул лепесток менен эле алдыга, мынакей артка ушундай переключать этип эле бирдей скоростьта жүрөт. 18 скорость алдыга, 18 артка жүрөт да. Мынакей бул коробкасын карап келсеңиз, 6 ступка болот. Бул кнопкасы болсо цеплениянын ордуна, цеплениянын теппей эле бул кнопка менен скоростьты переключать этсеңиздер болот. Ошондой функция кошулган буга. Ручной газ мындай жайгашкан. Бул жанагы айтып кеткен ошо вомдун эмеси. Автовом. Масса бул жерде. Передокту дагы бул жактан кнопкадан кошуп ажыратсаңыздар болот. Бүт эмеси рычагдар удобно расположены и понятно, да? 3 положенияда жүрөт. Повышенный, средний и пониженный. Урматтуу көрүүчү, мына ушул тракторлорго отурганда, мурун деген отурганда биз комфорт жагын ойлочу да эмеспиз. Азыр тракторго отурсаң бир жаңы бир иномарка жеңил машинеде отургандай эле бир сезим болот экен. Анткени деген комфорт жагы аябай жакшы. Сидениясы немецкий деп атты эле. Мынакей ушул сидениясы көтөрүлүп, өзүңөрдүн ылайыктуу бийиктигиңерди тандап алсаңар болот экен. Анан мынакей 6 ступенчатый дейт мынакей сцеплениялары. Эскерте кетейин, бул тракторубуз новинка, бир ай мурун келиптир. 110 аттын күчү, $42,000. Эми бул комфорт жагын айтып кеткенде момундай шторкасы бар экен. Бир чарчаганда отуруп алып, кондиционер иштетип, музыканы иштетип, бир жарым саат, 1 саат эс алып алып, анан кийин жумушуңарды улантсаңар болот экен да. Бияк жагында дагы мындай стакан койгучтары бар, музыка. Эң маанилүү нерсеңиз, көп кардарлар сурайт болуш керек. Бул сатуу жолдору. Кандай жолдор менен сатасыңар? Накталай жолдор мененби, же банк аркылуу, же экөө тең барбы? Бизде 2 жол бар, ошо сиз айткан накталай деле алсаңыздар болот. Андан тышкары банк аркылуу лизингке беребиз да. Ошо 2 государственный банк менен иштейбиз. Бул Айыл банк жана Элдик банк менен иштейбиз. Ал банктардын шарттарына келсек, биринчи трактордун баасынан 10%-ын төлөп, өздүк салымы 10%-дан башталат, 10%-ын төлөп, калган акчасын 6% менен 7 жылга алсаңыздар болот да. 7 жылга бөлүп берсеңиз. 7 жылга. Залог трактор өзү эле болот да, эч кандай залог койбойсуздар. Залог деле кереги жок экен да. Залог деле кереги жок. Эми естественно буга доходду көргөзүп, өзүңүздүн жер, мал, чарбаңыз болсо, банкка ошону көргөзүп эле оформление кылып алсаңыздар. Ал эми банктын өзүнүн шарттары бар да, туурабы? Бир аракет кылып бир банк, Айыл банк дейсиңерби? Айыл банк, анан Элдик банк. Элдик банк, мунун РСК болчу, туурабы? РСК болчу. Ошо банктарга барып аракет кылалы. Сиздерге дагы балким ошол адистер эгер уруксат берсе, алар өзүнүн шарттары бар да, туурабы? Справка кандай чогултуш керек, эмне кылыш керек? Мен примерно мисал үчүн айтып бере алам. Мисалы, могу эң популярный 1054 моделин ала турган болсоңуздар, биринчи өздүк салымы бунуку 270 000 сом болот да, 10%. 270 000 сомду төлөп, калган акчасын 6% менен 7 жылга бөлгөндө, бул жылына 450 000 айлам калат да. 450 000. Ал акчаны силер жылына 2ге бөлүп же 4кө бөлүп төлөсөңүздөр болот. Бир жылда 2 эле жолу төлөсө болот экен да. Аны эми уже банктын адистери менен негизи ошондой жолу бар, 2 жолу бар. 4 жолу болсо анда квартал сайын, 3 ай сайын төлөп турат экен. Жакшы экен да. Мурун деген биз ай сайын төлөчү элек да. Азыр аябай жеңилдетилиптир да шарттар. Атайын каралган шарттар да ошондой. Ошо кардарлар ошондой көбүнчө ошондой эле жолдор менен алып атат да. Ооба, биздин бүт эле кардарлар мына өздөрүнүн сөзүнөн угуп келген үчүн ошону айтып атам. Мисалы үчүн бүт эле кардарларыбыздын көбү өзүнүн иштеген жумушуна жараша, мисалы үчүн поледа эмне себеп ошону ал жерден эме алат да. Түшүм. Түшүм алган убактысына жараша кылып, банктын кардарлары менен сүйлөшүп, ошондой келишим түзүп, ошол убакыттарга расчет кылып, анан платеждорду ушундай кое алса болот да. Ошондой жолдору дагы бар.
Дыйкандар өздөрү бул шарттарды кандай деп атышат? Жакшы эле деп атышабы? Жагы жеңилдетилген деп атабы? Жакшы, бул абдан жеңилдетилген, жакшы шарттар түзүлүп берилген. Бизде региондор 7 туман бар го. Ошо 7 туман менен тең иштейсиңерби же мындай бир чүй тегерегинде? Жок, биз бүт 7 областтар менен, бүт бардыгы менен иштейбиз. Бизде Бишкектен тышкары ушул Өзгөндө дагы филиалыбыз бар. Филиал бар, Ооба, Өзгөндө бар, андан тышкары мынакей Кеминде бар. И жакынкы убакытта буюрса ушу Талас жерине дагы Ачасыздар. точка ачып, точка продаж ошондой ачалы деп. Кандай жакшы. Жакшы экен да. Бияктан мисал үчүн айдап келип бияка келип отурбай, ошол жерден эле живой көрүп, карап, өзүнүн адистери менен. Жакшы, бул эми Таласта ушул келечекте экен да. Жакынкы убакытта буюрса. Келе ошол түштүк тарапка кайсы дедиңер? Өзгөндө дедиңер? Өзгөндө бир дарегин айтып кетпейсиңер? Ошо Өзгөндө мал базардын жанында могу 2 заправка бар. Ошон өзгөндүктөр ошол билишет да көп элечи. Ошол 2 заправка менен Газпром менен ошо Ред Петролиум бар, ошол экөөнүн ортосунда жайгашкан да. Чоң баннерлер турат жолдун жээгинде, көрүнөт ал жерде. Эми бир гана Өзгөн эмес, ошо түштүк тараптар ошол жакка эле, түштүк жакта эле барат. Ошол жакка эле кайрылса. Жакында. Жакын болот. Аяк качан болду? Канча болду ачылганда? Ачылганына эми уже канча болуп калды? 3-4 ай болуп калды. 3-4 ай болуп калды. Сатып атабы? 3-4 ай. Өзгөн тарапта бизде мына айтып атпадык белек жана комбайндар бар депчи. Мисалы үчүн бизде рисоборочный комбайндар бар. Ошол Өзгөн магазинде. РГ 108, анан РГ 130 деген 2 комбайныбыз бар. Ал гусеничный комбайндар болот. Келе ушул даректи тагыраак айтып берсеңер. Кардарлар силерди Бишкектен кантип тапса болот? Биз Лебединовка айылында Проспект Победы 368 дареги боюнча жайгашканбыз. Бул ориентировочно ала турган болсок, биздин жаныбызда ушул Диар, Арзу кафелери бар да, ошонун эле бет маңдайындабыз. Жолдун жээгинде деле тракторубуз турат, сразу көрсөңүздөр болот да. Биздин график понедельниктен субботага чейин 9-дан 6-га чейин келе берсеңиздер болот. 9-дан 6-га чейин. 9-дан 6-га чейин. График жумуш. Базар күнү эс алат келсеңер. Базар күнү эс алабыз. Дагы бул мындай баннерде турат, баннер боюнча эмне келсе, бул жерде комбайндар турат. Мынакей могу баннерде комбайн көрүп турасыңар, бул зерновой комбайн. 2 жаткасы менен комплектте кетет. Зерновой жаткасы бар и жүгөрү семечка ала турган 4 рядка кире турган жаткасы бар да. Андан тышкары дагы подборный жаткасы бар. Ал подборный жатка менен азыр биздин кардарыбыз бар, Таласта фасольдо иштеп жүрөт да, ошо подборный жаткасы менен. Видеолору деле бар, кааласаңыз бул жака эметип коебуз, бөлүшүп коебуз. Ал өзү иштеп, мына өзүнүн сөзүнөн угуп атабыз, эч кандай мына потерясы өтө эле аз да, бундачы. Аябай таза жана сапаттуу чогултат да, иштеп атат. Бул комбайн бияктан наличие жокпу азыр? Азыр бизде в наличии могу GM100 деген комбайн бар. Бунун зерновой жаткасы 4 метр болот. Бул ошондой эле 2 жатка менен комплектте кетет. Зерновой 4 метр и 4 рядка кире турган кукурузный эмеси бар, жаткасы бар. Кукурузный жаткасы ал кукурузанын данын өзүн алат да, тазалап. Калган эмесинин баарын болсо майдалап туруп, артына европейский стандарт боюнча жасалгандыктан бул артына удобрение катары чачып кете берет да, ооба, чачып кете берет. Булардын баалары канча болуп калат? Бунун баасы $72 000, 2 жаткасы менен комплектте и подборный жаткасы $6 000. Наличие бар, ал өзүнчө сатылат. Гарантиясы канча болуп калат? Гарантия ошондой эле 2 жыл беребиз. 2 жыл. Тетиктери менен кандай болот маселелер? Маселе эч кандай жаралган жок. Биз мындай комбайндан уже 10дон ашык саттык Кыргызстан боюнча. Бардыгы эле иштеп эле жүрөт. Эми единственный мелочтар, там ремень немелерин эле алмаштырышат. Базовый иштер, ар бир эле техниканын. Калган чоң маселе жаралган жок да мында. Жүрүңүздөр, эми тетиктерди көрбөйлү? Биздин өзүбүздүн ошондой эле склад запчастей бар, сервисный обслуживание бар. Азыр сервистин өкүлү менен тааныштырып. Agrobaza.kg компания кыргызстандык. Ошонун адиси менен, сервис обслуживание адиси менен сиздерди тааныштыралы, анан сөзүбүздү уланталы. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып таанышканбыз, анан суроолорду берем. Саламатсыздар, менин атым Максат болот. Лоон компаниясынын сервистелөө борборунун адиси болосуз. Адиси болом. Максат мырза. Максат мырза, канча болду ошол компанияда иштеп атканыңыз? Мен өзүм иштеп аткан 2017 жылдан бери иштеп атам. Бул компанияга тиешелүү. Бирок ошол сервисный обслуживание трактор оңдоо жагында
көп эле жылсыз, буга чейин эле иштеп келгенсиз да, туурабы? Бул компанияда болгон эле 17-жылдан бери. Тажрыйба көп. Бияктын Lowell компаниясынын тетиктери боюнча кандай бат эле убакыт келип атабы, дефицит болуп калабы же бул жагынан проблема жокпу? Эми ар кандай случай болот, бирок биз аракет кылып атабыз, запчасть бизде болгондой болгон. Дыйкандар иштеп атканда туруп калбасын деп өз убагында ремонт жасап бергенге. Бул жакта ушул магазиндин ар жагында сервисный обслуживание бар. Анткенчин 2 жыл гарантияда трактор. Гарантиядан ремонттун баары биз жасап беребиз да. Даже биздин ошо сервис отделда да балдар бар, менден тышкары мастер механиктер бар. Алар өзү трактор адрес турган жерде, иштеп аткан жерге ошого чейин барып оңдоп беришет да. Выездной деп коет. Выездной, ооба. Выездной командада бар экен да, урматтуу көрүүчүлөр. Андай жакшы. Ошондо примерно канчадай сотрудниктер бар бул компанияда? Биздин компаниянын именно сервис жагында бизде 4 бала бар. 4 киши. Менден тышкары 4 киши бар. Сизден тышкары 4 киши жетишесиздер. Биякта базада 2 киши экенсиңер, выездной 2 киши экенсиңер. Келе могу тетиктер боюнча чекесин айтып бербейлиби? Мындай үстүртөн эле, мындай тереңирээк кирбей эле болобу? Эми негизгиси биз тетиктер азырынча ушу фильтрлер сер көрүнгөндөй. Биякта мына фильтрлер булар ошо чоң фильтрлер, бул комбайн, анан чоң тракторлорго коюлган. Биякта болсо бизде уже средний класстагы тракторлорго фильтрлер турат. Анан основной ошо ходовой часть жактан запчасттар, тетиктери, рулевойлор, наконечниктери, анан кузовной эшиктердин ручкалары, креплениялары, мындай айтканда эме бар, запчасттар, расходник деген көп расходниктерде булар обязательно болуш керек да магазиндечи. Булар наличие турбаса кыйын болуп калат, э? Биякта болсо ошо биякта навесной оборудование деп коет, компрессорлор, турбина, стартер, генератор, насос, эншалар. Орточо эсеп менен алганда бир трактор менен бузулуп биякка келип калсачы, канча убакыттын ичинде оңдоп берип, мындай срокторун айтып бере аласыңарбы же ал дагы көйгөйгө жараша да турабы? Көйгөйгө жараша, бирок биз аракет кылабыз. Биз заводдон да схемалар бар, уже убакыты менен да, кайсы узелди канча убакыт өзүнчө системаңар да бар. Система бар, то есть убакыт менен жасап бергенге. Мынакей шаймандардан азыр наличие бизде 4 корпус жана 3 корпус соколор бар. Оборотный деп коет бул соколорду. Бунун ахваты 1,20дан да. 1,20. Ошондо 30тан болуп калат ортосу. Андан тышкары регулировка кылып жылдырса болот. Бул соконун салмагы 800 кг да. Андан тышкары дагы заказ менен иранский соколорду алып келебиз. Анын уже сапаты башка болот. Анын баасы $10,500. Ошондой эле 4 корпус, 5 корпусунда заказ берсеңиздер болот. Анын веси уже 1350 болот да, тысячниктер соколор. Бул тиги соколор боюнча айтабыз. Бул соколор 4 корпус, анан 3 корпус бар дедиңер, э? 3 корпус да. Салмагы 800 кг, баасы? Баасы 4 корпусу $4,000, 3 корпусу $3,000. 4 корпусу. Канча аттын күчү керек 4 корпуска? Буну негизи 4 корпусту иштетиш үчүн 90 аттын күчүнөн өйдө болуш керек. 4 корпуска? 4 корпуска. 90 аттын күчүнөн. 90 аттын күчүнөн өйдө болот. Өйдө жогору болуп кете берсе кете берет, э? Кете берет. Кытайдыкы бул. Бул Кытай. Азыр эме дейт, Ирандан келет деп айтып атышат. Иранский да соколор бар. Бирок аны деген күтпөй эле заказ кыла берсе болот. Заказ менен алсаңыздар болот. Чалып заказ кыла бересиңер. Анын эмелери бар, сүрөттөрү, эмелери бар да. Бардыгы биздин прайста бардыгы бар. Магазиндин аркасында дагы көптөгөн тракторлор бар экен. Биякта ассортименти чоң экен. Сиздер ушул Lowell компаниясы менен иштешет экенсиңер. Өзүңөрдүн компанияңар тууралуу айтып кетпесиңер. Агробаза аттуу компанияңар бар экен. Биздин торговый площадканын аты Агробаза. agrobazа.kg деген өзүбүздүн официальный сайтыбыз бар. Ошол сайтка кирсеңиздер, биздин бүт линейка трактор, ошондой эле шаймандар, комбайндар бардыгы сүрөт характеристикасы менен жана видеосу менен кенен таанышып, ошол эле сайттан бизге заявка калтырсаңыздар болот да. Заявка калтырсаңыз, ичинде калтырса болот. Ичинен мындай аты жөнүн жазып, эметип, ошол жерде бронировать этип койсо болот экен, мындайча айтканда. Ошо шилтемесин, ссылкасын бересиздер, биз описанияга кошуп коебуз. Ошо шилтемени бассаңар эле кирип кетесиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Описанияга сөзсүз түрдө кошобуз.
Инстаграмдан кантип тапса болот силерди? Инстаграм ошол эле Агробаза KG. Агробаза Бүт KG. бардык площадкада барбыз. Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, ошонун бардыгында эле Агробаза KG деп. Урматтуу AgriLife KG YouTube каналдын көрүүчүлөрү, мына сиздерге биз Борбор Бишкектен тракторлор боюнча, тагыраак айтканда Lowell компаниясынын трактор боюнча сиздерге маалымат айтып бердик. Мынакей Агробаза аттуу компанияга келип, дагы толук маалымат айтып кетсеңиздер болот. Ага чейин дагы бир белгилеп кетейин, мынакей биз бул жерден съемкага келип тартып атканда ушундай белектерди берди, сумка берди, кепка берди, мындай ручка да берди. Ичинде футболкалар, аябай жакшы меймандос ушундай бир коллективге туш келдик. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Ишиңер алдыга жүрүп турсун. Биздин тракторлор дыйкандарга аябай жардамы тийип, жумушун жеңилдетип, комфорт жагын жакшы жогорку деңгээлде берип, анан демек Кыргызстаныбыз деги эле өнүгө берсин, айыл чарба тармагы өнүгө берсин. Биздин дыйкандарга бир кайрылып коюңуздар, анан биз жыйынтык чыгаралы. Урматтуу туугандар, ошо бүгүн кыскача айтып түшүндүрмө бергенге аракет кылдык. Андан тышкары кененирээк маалымат алабыз десеңиздер, ушу бизде Бишкекте жайгашкан филиалыбызга келсеңиздер болот. Биз ушу Лебединовка айылында жайгашканбыз, Проспект Победы 368, диярдын эле маңдайында. Келип, кенен бул жерден тракторлор менен таанышып, андан тышкары айдап көрсөңүздөр болот, биздин складты көрсөңүздөр болот, сервисти. Кенен маалымат алып кетсеңиздер болот. Жакшылык деген мырзаны табасыздар, мынакей Жакшылык мырза. Ошол киши силерге толугу менен тракторлорун айдап көрсөтүп берет, ичин запчастарын баарын айтып берет. Мына могу жерде артыбызда ушундай бир офиси бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Түз эле дарбазадан кирип келгенде эле Агробаза деп жазылып турат. Көзүңүз көргөнүздөр тракторлор турат, комбайндар турат. Ал жерде агродрондор да турат. Эми агродрондор боюнча дагы эмне деп айта аласыздар? Сүрөттөрүн коюп коюптурсуздар. Биз андан тышкары ушу агродрондордон да заказ берсеңиздер болот. Бизде агродрондор да бар. Бул болсо дрон 16 литр заправляться этилет, 1 гектарга кенен жетет да. Телефон Android болсо эле ошол жетет. Ошол телефондон эле управлять этип, поляңызды опрыскивать этсеңиз. Опрыскивать этсе болот. Эми бул агродрон боюнча бир толугураак маалымат бериш үчүн көп убакыт талап кылат. Буну буга чейин сатып келдиңиздер беле? Ооба, сатып келдиңиздер. Азыр наличие жок. Заказ менен алып келдик. Жанагы сайтка Агробаза KG сайтка кирсе, ошол жакта бар эмелери. Толук маалыматы бар. Канча убакытта келип калышы мүмкүн? 1 айдын ичинде келет. 1 айдын ичинде келет. Бирок эми бул трактор эмес да. Буга адис көп, өзүңөр адис катары үйрөтүп эметип бересиздер, э? Биз полный обучение өтүп, даже тракторду биздин кардарлар алып кетип атканда, сервисный биздин ошо сервистин адистери тракторду полный обучение өтүп, инструктаж өтүп,
бүт түшүндүрүп, каждый ошо эмесинин баарын мелочуна чейин көргөзүп берип, кантип обслуживать этиш керек, канча кайсы жерине май куюш керек, баарын түшүндүрмө берип, анан кийин өткөзүп беребиз. Негизи ушундай эрежеңер бар экен да, обучение үйрөтүп берет экенсиздер, э? Ошо урматтуу дыйкандар, урматтуу кардарлар, биздин эшик ар дайым ачык. Любой күнү келсеңиздер болот. Кош келиңиздер. Агробаза KG дүкөнүнө кош келиңиздер. Каалаган тракторуңарды тандап алыңыздар. Биз болсо эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин.